Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden prezidentimiz Sadır Japarov жанагы кемнің жетекчisi Қаншек Қыдыршаевке дана Ички иштер министри Улан Ниязбековға біз ушунча эл журттун артынан кайрылабыз. Бизде 360 адамды мынау мошенниктер сүрөттө турган. 8 айдан бери алдап акчабызды бербейт, же кайтарбайт, же документ жасап бербей ушинтип айлабыз кеткенде ошо областтык ички иштер башкармаларына кайрылганбыз. Жазганыбыз 4 августта келип арыз жазганбыз, бирок бүгүнкү күнгө эч кандай жыйынтык жок, же булар кармалбайт. Ушунун негизинде сиздерге мыйзам чегинде чара көрүп берүүңүздү суранып кайрылып жатабыз. Мен 1800 евро бергенмин. Баардыгы 1800 евро алды, 9000 еврогача бергендер бар. Ал акчалардын баарын кайтарбай ушул күнгө чейин жүрүшөт. Ошол айдан бери бизге чыгарып берген 7 айдын жыйынтыгы мына виза болду. Бизге бул фальшивый виза экен. Буну бизге карматтып, бизди алдап ушул күнгө чейин алып келди. Азыр же бул паспорттон жок, же визадан жок, акчадан жок, ушинтип. Урматтуу биздин жетекчилер, мынау кыз биз барып ушулга барып такалып атат акыры. Бизди Оштон биринчи Саид деген бала, Замира деген кыз, Яхия үчөө бизден акчалар чогултуп апарып Мээрим дегенге берген. Биз булга барганыбызда бул биз Замира бизди Мээрим дегенге алып барды. Мээримден барып булга такалтат. Биз буну кармап Бишкек шаардык 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө алып барганыбызда муну сотко берип, сот актап чыгарып жиберди. Мына кыз азыркы күндө эркиндикте жүрөт. Мына фальшивый визалар жасатып өз колу менен бизге таркаткан. Мыналчы буга эч кандай мыйзам жүрбөйт окшойт. Билбейм, ушуларды жакшылап карап берсеңиздер жакшы болмок. Ушунча элдин атынан үй камагында жүрөт азыр. Каникей деген кызды 1-май участогуна барып жазганыбызда аны дагы эч нерсени карабай туруп эле үй камагына чыгарып берди. Бизге мындай айтып келгенде кайдыгер карап атат да. Кайдыгер карап атат. Азыр биз мына кайрылганыбызда Ош шаарындагы рободага кайрылганыбызда биздикин деле уже 20 күндөн ашык эч кандай результаты жок эле нары бери салпактатып алып жүрөт да. Ассаламу алейкум, урматтуу Шибеге программасынын көрүүчүлөрү. Шибегенин бул жолку чыгарылышында ушунчалык баягы социалдык жактан өтө бир опурталдуу учурга кептелишкен монча адам, эми бул азырынча бир 20-30 адамдын катарын толтуп атса, жалпы Кыргызстан боюнча 360 адам ушул Apex ASK деген ушул виза борборунун айлешемдигинен шалакылыгынан жабыркагандар болуп эсептелинет экен. Ошто 100гө жакын. Демек бул 50% түзгөн адамдар ушул компанияга ишенгендер, ушул фирмага ишенгендер. Фирма болсо бул адамдарды Германияга жөнөтөбүз деп сөз берген экен. Ар биринен 1800 евродон алып, бүгүнкү күндө жада калса паспортторун дагы кошо бербей жаткан учур экен. Бул боюнча азыр укук коргоо органдары териштирүү тескөө иштерин жүргүзүп жатыптыр. Окуянын андан аркы жүрүшүн ушул Ошто ачылган центрлерине, филиалдарына барып, ошол жердин өкүлдөрүнөн дагы суроо салып, жоопторду алганга аракет кылабыз. Мына 2023-жылдын март айында ошол реклама бергенде мына Ошто Исанова 75 үйдө ошол Apex центр, визовый центр деп. Анан генеральный директору мына ошо Ош шаарында жашаган Муминов Шукурулла Хайруллаевич деп. Биз силерди Германияга жиберебиз деп договордо биринчи 900 евро алган. Алгандан кийин 3 ай 15 күндүн ичинде өзү учуруш керек эле биздичи. 3 ай 15 күн эмес, 2023-жылы мына март, апрель, май болгондо июндун 21-ине биз барып учуп барып иштеп калышыбыз келе Германиядачы. Эми билбейм, ошону билген эмес, кийин адамдар неме кылып мындай көтөрүлүп чыгарып билели жок дегенде бир визаны или бир паспортду көрсөткүлө дегенде ал жерде эми алиги пирамида болгон, не болгон ол биз үчүн караңгы түн. Ошолордун эң кылабары 200 000 евро жеп койгон экен, эми ошого такап туруп алды да, типа биз ал кызга берген эмеспиз да, кол тааный. Аны менен башыңыздар оорубайт. Оорубайт да, мына айткан. Ал жерде Мээрим деген кыз жүрөт Бишкектен, анын дагы бир визовый центри бар экен. Замира деп мына жерде Навай көчөсү бар го 13. Ол жерде немеси бар. Эми типа ошол көкөрөгүн каккан. Мен жиберем силер деп. По идее мындай келип барып биз аныктаганда эч кандай барбайт экенсиң ал жерге. Ал жерге только студенттер. И то через неме экзамен тапшырып анан кийин өтсө барат экен. 3 айга 4 айга максимум. Сиздерге эмне деп булар алдаган? Кандай мындай трудовой договор боюнча
Силерден эч кандай неме албайт, только собеседование алат, ошо менен бүтөт. Барып иштей бересиңер деген. Бул жерден жиберет, ал жерден силер тозуп алат, ал жерден переводчик болот, орус тилин билсеңер болду деген. Андан башка эч нерсе айткан эмес. А келип неме алганда азыр бири-бирине төңкөп атат. Эми төңкөгөн менен бизге эмне 5 ай өтүп кетти, кээ бирлериники 7 ай өтүп кетти. Даже 1 жылдан бери күтүп жүргөндөр бар экен. Бардыгын башын айландырып. А по идее мынтип келгенде ал жерде билген экен ошол кыз. Даже экөө. Ушундай болорун. Ушундай болорун алдын ала билип туруп бизди мал катары неме. Бул эми сиздердин маалыматыңыздарга караганда бизди алдады, демек аферисттер экен деген маалыматты айтып атасызбыз. Ой, аферисттер. Анан не деп айтам андан башка? Ошонун тургуну бизди ошондой махинация менен башында 9 евро төлөйсүн деп 3 ай 15 күндө кетесиң деп айткан. Анан биз деле акча жок, нарак-бирактан кредит жийип тапшырганбыз. Андан кийин уже 3 ай бүткөндөн кийин прямой Германияга боло турган болду деди. Дегенден кийин уже бизге подделка PDF форматта неме келди, приглашение келди. Анан биз изучу салып, эми биз алар айтты, булар оригинал өзүбүздө деди. Анан майли деп калдык. Анан жакын күндөрдө өткөн айда неме болду, фальшивый виза келди. 5 адамга уже басып коюптур. Анан биз акчаны кайтаргыла, бизге фальшивый керек жок. Биз мисалы үчүн ошо фальшивый менен Кыргызстандан чыгып кете алабыз. Бирок Германияга кире албайбыз. Анан Германиядан депортация болобуз. Еще башка шаарга ham чыгарбай калабыз да. Ошо ойдон азыр связьга деле чыкпай атат. Акча деле жок, күтүп тургула. Анда акча, мында акча деп эле жок да. Канча кайсы айда кетиш керек элеңер ушул 2023-жылдын? Мен 10 февралда тапшырганбыз. Биз 3 дос бала тапшырганбыз да. 10 февралда үчөөбүз тең акча төккөнбүз. Экөөсүндө экинчисинде мартта төккөнбүз. Ошондо 5-айда кетишибиз керек эле. Жалпы канча төктүңөр ошондо? 1800 евро төктүк. Ушундай жумуш болду. Биз баары ошол менен жыйнап, ошо кайрылуубуз жетсин ошо баары эмелерге деп ошо силерге келдик. Эми биздин кайрыларыбыз мына Бишкекте ошол эң главный болгон мошенница ким эле? Мадыбаева Каникей дегенди кармады да. Ошол Первомайский районунда карап атат. Эми ошону шалакылык кылбай эле жакшылап мындай караса ошол немелер да, следователь, кимиси прокурору. Эгер жок дегенде ошол акчаны береби же паспортты береби билбейбиз да, биз үчүн караңгы түн. Ошону караш керек да. Биздин паспорттор, акчаларды кандай кылып бересиң десек, паспорттон дайын жок. 5 фальшивый паспорт көрсөтүп атат да бизге. Калганы жок. Эч ким бизге берген жок, берем дагы деп айта албай атат да. Өзүңөрдүн оригинал паспортуңарды да кала албай атасыңар жада калса. Ала албай атабыз да азыр. Загран паспорт. Февралда 13-үндө мен дагы визага тапшырган элем да. Ошо Германияга текстиль фабрикасына жумуш бар деп булар кайрылышканда TikToктон объявление болгондон кийин бизге жалаатка келди. Мен өзүм жалааттан келдим азыр. Ушул маселе боюнча биз алданып калдык, мошенничество болду. Бизге майда жөнөтөм дегенде, 1-майга жөнөтөм деп, кийин анан июнга калып кетти, 21-июнга. Июнда ham болду. Андан кийин анан баардык элдер топтолуп Бишкекке бардык. Бишкекке барып 360 адам алданып калды. Жалпы 360 адамбы? 360 адам жалпы. 360 адам. Биз азыр Ошонун ичинен 5 адамга фальшивый виза чыгарып беришти булар. Биз эми элдер тополоң кылып көтөрүлбөсүн деп ошого ишенет деп бизге 5 визаны чыгарып берди 360 адамдын ичинен. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей 360 адамга 1800 евродон эми эсептейбеңиздер. Бул деген бул адамдардын түшүнө кирбеген акча каражаты болуп атат. Эми бул боюнча азыр чын айтканда укук коргоо органдары мисалы башка буга чейинки ушундай алдамчылык менен шугулдаган компаниялардын лидерлерин камап коюп, кийин анан камактан бошогондон кийин ал сиздер үчүн жоопкерчилик болбой калат да. Мына ошого чейин мисалы мына ушу суранып атасыздар да, ушуну алдын алып тиги ушул Шикируло деген аксакалды камап койбостон аны ушул талаптап ушул биздин акчаларыбызды паспорт менен кошо берүүсүн талап кылышыңыздар керек. Ошондо туура болот. Эгер аны камасын, аны мындай кылсын, иш козгосун, уголовный дело болсо, кылмыш ишин козгосун дей турган болсок, анда ал оңой эле чыгып кетиши мүмкүн деген дагы бир маалыматты сиздерге кошумча айтып коюшум керек болуп атат да. Биз кече барганыбызда Бишкекке 1 жыл болуп калды барганыбызга.
барсак мындай Германияга вакансиялар жок экен, башка эмелер жок экен да, анан Канике деген аны биз тааныбайбыз да. Ага 200 000 евро өткөргөн экен. Биз аны айтты эле, биз Канике менен биз ишибиз жок да. Биз мына жердеги компания менен тиешелүү эмебизди айтсак, анан кече мен азыр келдим, мисалы Бишкектен азыр 1 жума болду. 1 жумадан бери эч кандай результат чыга элек. Же бирөөбүз деле акчабызды берген жок, же питаниябызды, же башка нерсе квартираны деле көтөргөн жок. Өзүбүздөн расход кылып, азыр 18 000ге жакын расход кылдым өзүм. Бүгүн саат 1-де обедте келип калдым мен. Буга мен мамлекетибиз башчысы Садыр Жапар Нуркожоевичке кайрыларым. Буларды бизден кийинки адамдар деле алданбаслык үчүн буларды кичине карап коюшун суранат элем. Men ham shular jag'i акча berganman, 6 oy bo'ldi. Endi yapsizga shularning orqasidan yuramiz hozir. Endi ko'pchilikda bu yerda hozir 100 ga yaqin odam. Bu yerda 20 turadi balda. Bu hammasi endi yig'ilgan yo'q bu yoqqa. Mana Apex firmasidan izon çekip yürüşetdi endi. Hazır misalı 360 adam da bu жерде. Siz bu жерде çoğulganlar Kırgızistan boyunca 360. Kırgızistan'da mesela 7 oblast bo'lsa, Istiqlol, Bishkek, Osh bo'lib 360 odam. Biz Oshdan 100 odam deb atam. Oshda o'zidan, bitta firmadan. Demek bu Oshdan ko'proq bo'lgan ekan da, 50%ga yaqinroq Oshdan bo'lgan ekan da. Eğer ошол Канике деген кыз азыр Бишкекте Первомайск районунда карап атышат да. Типа 200 000 евро алып тур деп. Эми ошонун да немесин жакшылап шалакылык кылбай карап неме кылса, эми эртерээк береби деген ниеттебиз да. Жалпы эле кыргыздарга айтам, мына ушу кыргыз элиме да. Ушундай аферисттерге попадать этпесе жакшы эле дейм да. Ишенбей мындай. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич ким ошол мына мамлекеттик мына МИД, Министерство иностранных дел, анан не деп коет тагы миграционный службалар. Ошол жерден эгер Германияга барат деген ошон официально мына мамлекет кепилдик бере алат деп туруп бир адрести айтса, ошого барып биз тапшырсак барат элек деген ниеттебиз да. Гарантия кепилдик болмок да. Азыр биз али мындай айтып келгенде эми адамда ишенич бар да. Ишенип туруп барып бересиң. Мына мен 52 чыксам, мен бир жолу алданган эмесмин, каяктагы бир лапашаңга алданып калдым да. Күлкүлүү болот да. Азыр мына телевидениеден көрсө көбү күлөт. Хендикок эли менен алиги немисче сүйлөп, итак эле досторум көрүп калса. Не болду? Германияга барып мен немис болуп келдиңби деп күлөт. Эми мен муну жалпы элим үчүн айтып атам да. Мен эмнеден коркпойм? Бул жерде акчада эмес, сөзчү мындай айтып келгендечи мындай аферисттер билип туруп кылганына мен жиним келди. Билип туруп. Ошону билип туруп, ошондо айтып койбойбу, койгула. Бул жерге тапшырса болбойт экен, официальный эмес экен, лохотрон экен десе биз келбейт элек го. Эми келип туруп билип туруп. Сиздин маалыматыңызга караганда мына ушундай виза борборлорду ачууда ушу биздин өкмөттүк органдар, ошол жанагы укук коргоо органдары текшерип, анан каттоодон өткөрсө, биз ушинтип алданбайт элек деген ойду айтып атасыздар да, туурабы? Туура. Биз билбесек да чында, может быть азыр дагы эле ошол алдап жүргөндүр балким дагы. Замира деген кыз дагы эле ошол койлорду өзүнө тапшыргандарды. Мен барып 1 айда 10 күндөн учуп келем. Силерди жиберем десе, олар аленең турган люди в черном да алиги инопланетарга окшоп антип карап отурат Замираны. Мен билбейм. Азыр ушул учурда деле. Ушул убакта. Мен билбейм, көрсөм мен мына ошол адамдарга мындай эле чапак салат эле. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул Apex Ask Company деген ушул фирма ушул Германияга көптөгөн адамдарга үмүт берип иштегенди. Алып барып жайгаштырабыз, документтер менен камсыз кылабыз деген фирманын акыркы күндөрү мына ушунда айрешемдиктерге жол берилип, бир нече адамдардын акчасын алып, ушу алдамчылыкка шектүү делинип, бүгүнкү күндө атайын укук коргоо органдары тарабынан кармалып, учурда азыр атайын сурак иштери жүрүп аткан чагы. Биз бул боюнча Ош шаардык милиция бөлүмчөсүнө келдик. Мына 4-чү шаардык милиция бөлүмчөсү деп аталат, шаарда жайгашкан. Тергөө иштери кандай нукта жүрүп атат? Азыркы күндө мына ушул биздин угушубузча көптөгөн дагы ушул жогоруда аталган Apex Ask Company
деп аталган фирмадан жабыркагандардын саны дагы үзбөй ушул жерге келип арыздар катталып атыптыр. Аны ушул тергөөчүнүн өзүнүн маалыматынан угуп тыңшап көрөлү. Визалык борборду эсептелинген Apex ASK деген ушул фирманы негиздөөчүлөрдүн сап башында тургандарды кармадыңыздар, мисалы тиешелүүлөргө карата ушул күндө азыр тергөө иштери кандай жүрүп атат? Ушул боюнча айтып берсеңиз толугураак маалыматты. Канча адам жабыркап ушул сиздерге кайрылды? Азыркы күндө Ош шаардык иштер башкармалыгынын Акбура милиция бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан атуулдарды Германияга виза ачып, жумуш менен камсыздайбыз деген жүйө менен виза ачып, Германияга жиберебиз деген себеп менен элдерден ар кандай суммадагы акчаларды алып, алдамчылык жол менен. Анан бирок элдер аныгында андай нерсе виза жок, жана жумуш менен камсыз болгонуна байланыштуу элдер азыркы күндө бизде 84 атуу арызы менен кайрылган, ушундай эле маанидеги. Аталган арыздардын негизинде кылмыш козголуп, алдамчылык беренесинин негизинде тергөө аракеттеринин жүрүшүнүн натыйжасында 1995 жылы туулган Моминов Шукурилла Хайруллаевич аттуу адам кармалып, ага алдамчылык беренеси менен айып угузулуп, сот аркылуу бөгөт коюу чарасы камак түрү тандалып, азыркы күндө Шукурилла убактылуу кармоочу жайда. Ал эми калган аталган иш боюнча тийиштүү тергөө амалдарын жүргүзүп жатабыз. Келтирилген материалдык чыгымдарды өндүрүү, калыбына келтирүү маселелери боюнча бүгүнкү күндө да арыздар токтобой келүүдө. Күнүндө ошондой эле маанидеги арыздар катталып жатат. Азыркы күндө козголгону бизде 84 алдамчылык фактысы катталды. Азыр ушул Apex ASK деп аталган фирма бир эле ушул Ошто экен, ушул бир кызык көрбөдүңүздөр болчу, Кыргызстандын дагы бир аймактарында бар бекен. Apex ASK Consulting деп фирма бул Оштон эмес, Кыргызстан боюнча Оштон башка аймактарда дагы катталганы бар, Бишкекте дагы катталган фактылар бар. Булардын кылмыштуу дагы шериктери бар. Анын бирөөсү азыр тергөөнүн немесине карата сырына катары айтпай турайлык, бирок Бишкекте бирөөсү кармалып, ал жактан тоже тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Алар менен биз тыгыз байланыштабыз. Биргеликте чогуу тергөө амалдарын жүргүзүп аягына чыгарабыз. Бул азыр ушул бизге да сиздер сыяктуу кайрылган адамдардын айтымында Оштун өзүндө эле бир 300ге чамалап барышы мүмкүн дейт. Мисалы ошол келген адамдардын кийинки кайтарып берүү тагдыры же болбосо буларды баягы камоо менен гана чектеп саласыздарбы же өндүрүп берүү менен негизги басымдуу жасайсыздарбы? Негизинен бизде мыйзам боюнча УПК боюнча келтирилген чыгымды өндүрүү жана калыбына келтирүү бул негизги милдеттерден болуп эсептелинет. Муну камап эле тим болбостон келтирилген чыгымды өндүрүп берүү жагы тергөөчүнө сөзсүз каралат жана бул алдыңкы орунда турган маселелерден. Ал боюнча биз айыпкерлердин кыймылдуу жана кыймылсыз мүктөрү жана ошондой эле башка акча каражаттары боюнча сөзсүз тергөө амалдарын жүргүзүүндү аныктап, болгон мүлктөр боюнча мүлккө карата камак салуу жана аны өндүрүп берүү жагы тергөөдө жана сотто караганга аракет кылабыз. Бул бардыгы ушул соттун чечими менен аныкталат. Соттун чечими менен. Рахмат, чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр өзүңүздөр көрүп турасыздар, визовый центр Apex ASK дегенден Оштогу кеңсесине келдик. Азыр барып көрөлүчү, ачыкпы же жабык экенин. Иштейтпи же иштебейт экенин көрөлү. Бени запрещено дейт. Бул борбордук визалык борбор бул. Азыр албетте баягы тергөө иштери жүрүп атканына байланыштуу балким иши токтоп тургандыр. Бирок негизи мен ушул жерге келип программанын жыйынтыгын келип турат. Биз эми азыр буга чейинки ушул фирмадан же ушул компаниядан ушул жабыркагандардын саны өтө көп болгондуктан бизге ушул Шрига программасынын эшигин какылап дагы ушул күндө деле адамдар келип атат. Биз бул боюнча тергөө иштеринин атайын адистеринен да жогоруда сиздерге маалымат алып бердик.
азыркы күндө мына азыр биз булардын өкүлдөрү менен эч кандай байланышканга шарт болбой атат. Себеп дегенде ушул жердеги штабты деп коелу, же болбосо ушул жердеги борборду башкарган башчысын убактылуу кармоочу жайында киргизилип, тергөө иштери жүрүп атканга байланыштуу биз андан дагы маек алганга мындай шарт болбой калды. Бирок бизге берген маалыматтарга караганда ушу жабырлануучулардын айрым күндөрү ушул жер ачылып иштеп атат, кадимкидей эле ушул жердеги өкүлдөр келип ушу борборду иштетип атат деген маалыматтарга таянып туруп, анан биз дагы бир айттырбай детирбей мындай чынын айтканда аңдып келдик эле. Бирок тилекке каршы мына ушул күнү дагы иштебей турат. Эми бунун баардыгын Кудай буйрса алдыдагы күндөрү дагы толук аягына чейин дагы кандай болуп бүтөт бул жабыркагандар ошол берген акчаларын кайра кайтарып алыша алабы, укук органдар бул жакта кандай иштерди алып барышат, анын дагы убакыт көрсөтөт. Азыр териштирүү иштери бүткөн соң бул соттук процесстер башталат. Анан сот кандай чечим кабыл алат, анын дагы убакыт көрсөтөт. Ага чейин чамдап туруңуздар. Бул темага сөз кайрылып келебиз. Айтып келгенде кайдыгер карап атат, кайдыгер карап атат. Азыр биз мына кайрылганыбызда Ош шаарындагы рободого кайрылганыбызда биздикин